Facebook мобилдик интернет аркылуу сиздин жамаатыңыздагы адамдар жана дүйнө жүзүндөгү адамдар менен байланышууга жардам берет. Сиз үй-бүлө, достор жана бизнесиңиздеги жүргүзгөн адамдар менен байланышууга болуу үчүн Facebook'ту колдоно аласыз. Сиз дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды ала аласыз, же сүйүктүү атактууларыңыз жана спорттук командаларыңыз жөнүндө көбүрөөк биле аласыз. Facebook бул белгилүү социалдык тармак. Интернетте ушул сыяктуу иштеген башка социалдык тармактар да бар. Сөздөрдү, сүрөттөрдү жана видеолорду колдонуу менен сиз бир адам, белгилүү бир адамдардын тобу же дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар менен баарлаша аласыз. Бирок сиз Facebook жалпыга ачык экенин билишиңиз керек. Андыктан башкалар сиз ага эмне жүктөгөнүңүздү көрө алышат. Сиз смартфонуңуз же уюлдук телефонуңуз аркылуу www.checkitfacebook.com сайтына кирип, интернет браузер аркылуу Facebook'ка кире аласыз. Кийинки кадам досторуңуз сизди таба алышы үчүн Facebook баракчасына каттоо түзүү. Биринчи, чыныгы атыңызды киргизиңиз. Экинчи, туулган күнүңүз. Үчүнчү, мобилдик телефонуңуздун номери. Төртүнчү, жынысыңыз. Бешинчи, эсиңизде кала турган сырдуу сөздү тандаңыз, аны коопсуздукта сактаңыз. Алтынчы, SMS же WhatsApp аркылуу ала турган текшерүү кодун териңиз. Жетинчи, жана системага кирүү үчүн ОК баскычын басыңыз. Эми сиз адамдарды Facebook'та дос катары кошушуңуз керек болот. Биринчи, достор белгисин тандаңыз. Экинчи, досторуңуздун атын таап, аларды кошуңуз. Үчүнчү, сиз кошкон ар бир досуңуз дос болуу өтүнүчүн алат. Төртүнчү, эгер досуңуз өтүнүчүңүздү кабыл алса, сиз Facebook'ту колдонуп жатканыңызда алар бөлүшкөн баардык маалыматты көрө аласыз жана алар сиздин Facebook'тагы жаңыртууларыңызды жана аракеттериңизди көрө алышат. Сиздин Facebook каттоо баракчаңыз даяр. Эми сиз жеке окуяларыңыз жана жаңыртууларыңыз же бизнесиңиз тууралуу маалымат менен бөлүшө аласыз. Биринчи, сенин оюңда эмне бар деген жерде текстти кошо аласыз. Экинчи, камера сүрөтчөсүн басуу менен сүрөт же видео кошо аласыз. Үчүнчү, сиз өзүңүздүн постуңузду досторуңуз менен бөлүшүүнү каалайсызбы же коомчулук менен бөлүшкүңүз келеби дегенди тандай аласыз. Бул сиздин постуңузду каалаган адам көрө алат дегенди билдирет. Facebook'та коопсуздукта калуу үчүн ким менен карым-катнашта болууну чечсеңиз болот. Купуялык белгисин шилтөө менен сиз купуялык белгилерине өтүп, маалыматыңызды ким көрө аларын, ким сиз менен байланыша аларын жана кимдир бирөөнүн сиз менен байланышуусуна же Facebook'тагы аракетиңизди көрүшүнө кантип бөгөт коюуну тандай аласыз. Эгер сиз Facebook колдонсоңуз, маалымат каражаттарды мобилдик операторуңуздан сатып алышыңыз керек болот. Facebook'тагы кээ бир иш-аракеттер, мисалы видео көрүү же музыка угуу, сүрөттөрдү жайгаштыруу же сүрөттөрдү көрүү, комментарий жазуу же жеке жаңыртуулар сөздөр менен бөлүшүүгө караганда көбүрөөк маалымат каражатын керектейт, ошондуктан кымбатыраак болот. Мобилдик интернет достор, үй-бүлө жана дүйнөнүн башка өлкөлөрү менен байланышта болууну жеңилдетет. Бүгүн колдонуп көрүүгө кандай дейсиң?